Сириянын Кабани шаарында күрттөр Ислам мамлекети деп аталган согушчан топту артка чегинтти. Азыр экстремисттер калаадан 6 чакырым алыска чыгып кетишкен. Ошентип күрттөр Кабанинин стратегиялык аймактарын көзөмөлгө алууда. Кагылышуунун 40 күнүндө эки тараптан 800 адам мерт кеткен. Германиянын Кёльн шаарындагы баш аламандыктарда ондогон полиция жабыр тартты. Тартип сакчылары менен экстремисттер футбол фанаттары кагылышкан. Алгач Кёльндагы консервативдүү исламчыларга каршы 4000 адам тынч митингге чогулган. Абал 1000ден ашык полициянын көзөмөлүндө эле. Капысынан массадан бөтөлкө таштар ыргытылып, баш аламандыкка орун берилген. Өзбекстанда пахта теримде дагы бир студент өлгөнү тастыкталды. Пахта теримде жүрүп өлгөн өзбекстандык студенттин туугандары сотко арыз менен кайрылган. 19 жаштагы Шамсиден Бабасаидов Сырдария облусунда теримде жүргөндө чоң курстун студенттери өз ордуна пахта тердирүү үчүн сабашкандан кийин студент жан берген. Маалыматтарга караганда Өзбекстанда быйыл пахта теримде 19 адам өлгөн. Бул өлкөдө мектеп окуучулары пахта жыйноого тартылганы үчүн 100дөн ашуун чет элдик компания өлкөдөн була сатууну токтоткон. Аргентинада күз айларына мүнөздүү эмес ысык аба ырайы орун алды. Бул маалда Буэнос-Айресте температура 15-20 градустан ашпайт эле. Учурда калаада күн 35 градус ысып жатат. Бул абсолюттук рекорд дейт синоптиктер. Аргентинанын башка аймактарында температура 45 градустан ашып кетти. Капыстан келген ысык аба ырайы жол асфальттарын бузуп, коммуналдык кызматтардын ишин үзгүлтүккө учуратты.